Сиз акыркы жолу качан доктурга көрүндүңүз эле? Катуу ооруп, жаныңыз кыйналганда бардыңыз беле же эрте кайрылдыңыз беле? Туугандар, эмне үчүн бизде ушундай болуп калган? Аябай кыйналганда эле врачка баруу же болбосо досунун, коңшусунун, көзү ачыктын айтканын жасап, врачка кайрылбоо. Ушул суроолорду жана башка суроолор боюнча бүгүн сиз менен сүйлөшөбүз. Мен 100% ишенем, ушул передачадан кийин сиздин өзүңүздүн ден соолугуңуз жөнүндө көз карашыңыз өзгөрөт. Саламатсызбы? Биринчи байлык ден соолук каналынын көрүүчүсү. Саламатсызбы, урматтуу Фатима айым? Фатима айым бүгүн биздин коногубуз бүгүн үй бүлөлүк дарыгер же болбосо семейный врач, мурда болсо участковый врач деп айтылчу. Ушул жөнүндө маек кылабыз. Фатима айым, саламатсызбы? Дагы бир жолу сизге чоң рахмат биздин студияга келип, ушул тема боюнча айтып берүүгө келгениңизге. Саламатсызбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Фатима айым, биринчи иретте албетте сиз менен таанышкысы келет. Кыскача өзүңүздүн каяктын кызы болосуз, мединституту качан бүттүңүз эле, анан каерде иштейсиз? Анткени көбү кайрылгысы келет сизге ушул передачадан кийин. Менин атым Садыкеева Фатима Талгатовна. Азыркы учурда үй бүлөлүк дарыгер болуп, номер 4-үй бүлөлүк медициналык борборунда кызмат кылам. 4-чү поликлиникада, э? Андан тышкары Авиценна клиникасында пациенттерди кабыл алам. Авиценна клиникасында иштейсиз, э? Демек, Авиценна клиникасы ушул биздин биринчи байлык каналынын негизги демөөрчүсү. 3 жылдан бери ушул каналды алып баратабыз. Ушул каналды алып барууга Авиценна клиникасы менен Экспресс Плюс лабораториясы негизги демөөрчү. Ушул каналда 200дөн ашык врачтар келди. Тажрыйбалуу врачтардын бүт кеңеши ушул каналда. Көрүңүздөр, угуңуздар. Ал эми Авиценна клиникасында заманбап технологиясы менен жакшы деген тажрыйбалуу врачтар иштейт. Эгерде сиздин кандайдыр бир сурооңуздар болсо, кайрылыңыздар. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык ден соолук. Өзүм боюнча айтып баштасам, мен 2023-жылы Кыргыз медициналык академиясын бүтүргөм. Андан сырткары интернатура, ординатура, семейный врач деген специальность боюнча өткөнмүн. Азыркы учурда бүткөндөн кийин эле биринчи государственный поликлиникада иштеп баштап, анан жаңы убакыттан баштап Авиценна клиникасында кабыл алып баштадым. Инсанын. Анда биринчи суроо, семейный врач, ушул же болбосо үй бүлөлүк дарыгер. Жөнөкөй дарыгерден, мисалы ошол эле невропатолог, терапевттен кандай айырмасы бар деген суроо. Семейный врач ал многопрофилдик специалист деп койсок болот. Анткени ал кичинекей жаш балдардан баштап, төрөлгөндөн баштап чоң возрастка чейин пациенттерди кабыл алат. Ал деген үй бүлөдөгү бардык мүчөлөрдү, бардык баланы дагы, ата-энесин дагы, бабушка, дедушкасын дагы деп койсок болот, ошонун баарын кабыл алып, көзөмөлдөп, үй бүлөнүн тарыхын билип, ошону баарын наследственный анамнез деп коет, ошонун баарын учитывание кылып, анан диагноз коюп, анан диспансерный учет деп коет, наблюдение кылып, бүт үй бүлөнү как целый организм катаруу карайт. Кандай деп ойлойсуз? Бул семейный врач болгон жакшыбы же узкий специалист болгон жакшыбы? Мисалы мына мен
жүрөгүм ооруса мен кардиологко барам, башым ооруса невропатологко барам. Бар эле билип калышты да. Сиз кандай, оюңуз кандай? Семейный врач аябай маанилүү. Анткени жүрөк оорудагы, баш ооруда дагы ал көп оорулардын симптому болушу мүмкүн. Ошондуктан именно сизге кардиологко же невропатологко барганын алдында сиз семейный врачка барып, биринчи бүт анализдерди тапшырып, обследование өтүп, анан ошол симптомдун причинасын тапкандан кийин анан определенный узкий специалистке барсаңыздар жакшы болот. Ал деген өзүңүздүн убактыңызды дагы экономия, өзүңүздүн бир каражатты дагы экономия, ооба. Башынан баштап түз жол менен кеткенге сизге почва берет семейный врач. Ооба. Каражат, убакыт, биз негизгисин унутуп койдук. Ооруну тез табатканга, диагноз койгонго. Ооруну батыраак диагноз коюлуп, кээде болот пациенттер причинасын таппай эле ар специалистке, кардиологко барат, невропатологко барат, бирок причинасын таппай эле аябай ошодон чарчашат да. Ошондуктан башынан семейный врачка барып, ошондо эле семейный врач целый сиздин организмиңизди карайт да. Бир гана симптомду карабайт. Ошол анан причинасын таап, анан сизди керектүү ошондой узкий специалистке жөнөтөт. Мисалы, мен жүрөгүм ооруса, демек ал жүрөк оору эле эмес, ошол жөнүндө. Ушул жөнүндө мен практикамда пациент келген, жүрөгүм аябай ооруп атат деп. Жүрөгүн анан обследование кылып баштадык, эхо кылдык, ЭКГ кылдык. Акырында ал пациентте панкреатит чыкты. Демек, панкреатит деген ал эмне? Уйку без деп коет, поджелудочная железа. Жүрөктүн жанында, расположена. Ошондуктан ал ооруганда, острый процессте оорусун иррадиация деп коет. Жүрөк жака дагы бериш мүмкүн. И пациент аны түшүнбөй эле мен жүрөгүм ооруп атат деп келет. Башка дагы учур болгон практикада өпкө жагынан патология болгон. Өпкө жактан воспалительный процесс болгондуктан жүрөк жака берген. Анан ал дагы пациент түшүнбөйт өпкөсү экенин, жүрөгүм ооруп атат деп келет. Ошондо анан биз баарын целый карап, обследование кылгандан кийин анан сиздики жок, жүрөк жагыңыз баары жакшы, сизге өпкө жагын лечение кылыш керек деп биз түз жол көрсөтүп бердик. Бул жерден айткым келет, эми не только пациент, даже врач жаңылышы мүмкүн, Ооба. Анткени бир оорунун бир нече кандай десем, симптомдору, түрлөрү, көрүнүшү болушу мүмкүн, Ооба. Мисалы тиги ЭКГдан караганда инфаркт сыяктуу болуп көрүнөт, а в самом деле ал кандайдыр бир неврологический оору болушу мүмкүн. Макулсузбу ушуга? Именно если инфаркт жөнүндө айтсак, ал инфарктта ЭКГ көп учурда острый процесс болсо билинет. Бирок бизде пациенттер острый процессте көп кезинде өздөрү сезбей калышат инфаркт болуп атканын. Кийин анан уже подострый процесс болуп кетсе, ошондой билинбей калышы мүмкүн. Көп учурда именно инфаркт жөнүндө айтып баштасак, острый кезинде ал мындай жөн эле неврологический жактан ооруп атамбы деп өзү ойлоп калышы мүмкүн да, жүрөк экенин байкабай калат көп учурда. Жакында мен сизге да айтсам керек, бул передача даярданып атканда мага бир биздин коллегабыз звонить этет да. Мен бир пациентти дерматологко жиберсөм, же өзү барса керек, туугандарычы өзү барыптыр. Анын чачы түшүп барыптыр, анан ал дерматолог болсо назначение жасаптыр, как положено, жана окуган боюнчачы. В самом деле причинасы, врач айтат, үйүндө проблема болгон деп, бир нерсе жоготуу болуп, стресс болуп дейт. Анан ошол жөнүндө мен ойлойм, семейный врач жакшы билет болуш керек. Ооба, анткени пациент келгенде бизге бир эле жолу келбейт, ал пациенттер көп келет, көп проблемалар менен келет. Анан пациенттин уже эшиктен киргенде эле биз маанайын сезебиз. Бул пациентте бүгүн маанайы жок экен, бул пациенттин бүгүн кубанычта экен, бул пациент бүгүн наоборот в огорченном состоянии деп. Ошол кезде биринчиден сурайбыз, эмне болду, эмне проблема менен келдиңиз деп сурап баштаганда уже пациент сизге ишенсе,
бүт үйдө болуп аткан ситуациясын, эмнеси ооруп атканын, эмнеден башталганын сизге ачык айтып берет. Мына өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Америка өлкөсүндө, эми өнүккөн өлкөлөрдө биз аларга экономика жагынан көп жетишпейбиз дечи. Европада ушу семейный же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлердин баркы десем болот же эмеси өтө көп экен, өтө бийик деңгээлде экен да. Анан кийин ошол боюнча сиздин оюңуз? Ал бир гана биздин дарыгерлердин күнөөсү эмес, ал биздин коомдун күнөөсү деп эсептейм. Анткени биздин коомдо көп учурда көз ачыктарга же табыптарга ишениши көп врачтарга караганда. Анткени табыптар, көз ачыктар обследованиясыз, анализдерсиз, мындай тез бат лечение кылып койгонго ишендиришет. А врачтарга барганда врач в любом случае анализдерге, инструменталдык обследованияларга жөнөтөт. Ошону пациенттер кыйын деп ойлошот. Анан жөн эле врач ушинтип жөнөтүп атат деп ойлошу дагы мүмкүн. Акчасын дагы может обследованияларга кетиргиси келбеши мүмкүн. Бирок бизде коомдун ошол азыртан биз коомдун ошондой мнениясы менен иштешибиз керек. Врач деген жөндөн жөн обследованияларга, анализдерге жөнөтпөйт. Бир эле көрүп сизде полный диагнозду койгонго мүмкүнчүлүгү болбойт. Көз ачык эмес. Көз ачыктарга деле андай боло турганына мен көп ишене албайм. Ошондуктан коом эң биринчи өзүнүн оюн түз ошого алып барса, врачтардын дагы баркы көтөрүлөт деп ойлойм. Мейли көз ачыкка барсын, бирок врачка сөзсүз барыш керек. Врачка барып көрүнүш керек, текшериш керек. Көз ачыкка да бирок эң биринчи иретте ошо врачка барсын, ушундай. Анан канчалык ошол оорулуунун кандай десем маалыматы азыраак болсо, канчалык кедей өлкөлөрдөгү, көбүнчө кедей өлкөлөрдө, ошол эле өтө кедей Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө көбүнчө ошо врачка эмес, башка ошо көз ачык ушундайларга кайрылышат деген статистика бар экен. Ал эми канчалык баягы маалыматы көбүрөөк болсо, медицина жөнүндө грамотный болсо, анда ошо заманбап эле врачтарга кайрылат экен көбүнчө. Ооба, туура айтасыз. Ал деген анткени табыптарга барыш оңой. Алар анан барганда дагы может ооруларды пациенттерге мындай оңой жол менен, оңой тил менен түшүндүрүп берген үчүн врачтар пациент көп учурда может түшүнбөй калат. Анан менин учурумда, менин практикамда көп пациенттер айтат, чоң 60-70ке чыккан деле пациенттер келгенде алар врачтардан коркот эмнедегир. Ошондуктан келгенде эле, кабинетке келгенде эле мындай коркуп, бир нерсени мындай коркунуч менен келет да. Эмнеге коркуп атасыз? Сизде баары жакшы эмеспи? Сизде эчтекеңиз оорубайт экен, баары жакшы экен деп айтсаң деле, билбейм, с детства ошондой коркунуч калган деген да ойлор бар. Анткени биз менде деле 2 балам бар, например, анан бала менен да көп ата энелер келет. Ошол кезде мен байкоом боюнча жөн, илова азыр деген врач укол сага сайып коет, или сага азыр мындай тишиңди жулуп коет деген сөздөрдү көп айткан үчүн бизде коомдо төрөлгөндөн баштап эле врачтарга коркунуч сезими жаралат. Ошондуктан менин ушундай просьбам биздин населенияга антип кичинекей кезинен коркутпаңыздар врачтардан балдарыңызды. Врач кадимки эле сизге жакын деп, ошон үчүн семейный врач болгондо ошондон да. Анан мен дагы ошо өзүм тажрыйбамда көрдүм да, ошо Канада өлкөсүнө барганда бир клиникага кайрылдым. Ошол жерге киргенде мен бир таң калганым, эми мен билбесем таң калам да. Врач, медсестра ак халат кийбей эле кадимки кийим менен эле тосуп алды. Ал дагы ак халаттагы өзүнчө барьер болот окшойт. Бирок мен ойлойм, эң негизгиси биздин отношениябыз.
бул жерден эми биз только лишь биздин пациенттерге каралган жокпуз да, өзүбүздүн коллегаларыбызга, кесиптештерибизге дагы каралып атабыз да, алар да көрүп атат. Эми мен эми өзүмдүн тажрыйбаммен дайыма жаш врачтарга айтам да, пациент кирип келгенде сенин көзүңдү карап турат. Көзүңдү карап, эмне деп ойлоп атат деп ошону окуп турат. Ошон үчүн эң биринчи иретте мен ошо өзүм коллегаларыма да айтып кетким келет. Ошо сизге кардар киргенде ушул кантип жардам берсем деп чын дилиңен ойлосоң, ошону ал кабыл алат депчи. Пациенттер да Ооба, сезишет. сезишет. Андан кийин ушул семейный врач же болбосо үй бүлөлүк врач аябай жакшы өзүнүн кесибин билген, сөзүн таба алса ошол үй бүлөнүн, анда доктурларга же болбосо больницаларда бизде аябай эме го, орун жок, жата турган орун жок. Кандай дейсиз ошол фильтр сыяктуу кандайча иштейт эле? Ооба, семейный врач башынан ооруларды начальный этаптарда деп коебуз, осложнениясына жеткизбей, өз убагында ошону диагностика кылып, анан лечение кылса, ал пациенттер может стационарларга же третичный уровень деп коет, ошол жака жеткизбей эле өз первичный уровеньде лечение кылып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан если үй бүлөлөр менен жакшы түшүнүктө болсо, жакшы катнашта болсо, алар биринчи эле ооруп баштаганда чыдабай семейный врачка келсе, баардык оорулар начальный этаптарда лечение болуп, аларды стационарга жаткызганга показания болбойт. Ал жакта дагы нагрузка азаят, потому что анткени баардык оорулар первичный звенодо лечение алганга мүмкүнчүлүк болот. Демек, канчалык эрте баштаса, ошончолук жеңил болот, Ооба. Канчалык эрте. Кийинки суроом, мынакей, сиз кандайча ошону айта аласыз, талдай аласыз? Азыркы кезде интернет маалыматтын булагы эмеспи? Интернеттен көрүп, коңшусунан угуп дарылангандар боюнча. Бизде көп учурда кошуналардан угуп, баарын кылып, анан келген пациенттер көп, менин практикамда. Анан андай бул учурда андай кылбагыңызды суранам баарыңыздарга. Баарыңыздарга ошондой кылбаганыңызды суранам. Анткени кошунаңыздын оорусу башка, сиздин ооруңуз башка болушу мүмкүн. Бир эле симптомдор болушу мүмкүн, бирок ал ар кандай диагноз болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи аларга ишенбей, эң биринчи врачка келип, керектүү обследованияларды өтүп, керектүү анализдерди тапшырып, анан кийин диагнозуңузду тактагандан кийин анан керектүү дарыларды врач сиздерге жазып берет. Анткени ушундай учурларда да болот. Өзү пациент ар түрлүү дарыларды ичип келип, уже болбогон дарыларды ичип келип, анан жардам бербегенден кийин врачка келет. Анан сиз уже көптөгөн дарыны ичип койсоңуз, ал кээде бир дарыларга резистентность деген дагы болот. Уже сиз көп дарыны ичип койгондон кийин башка дарылар дагы анан Тоготпой калат, тоготпой калат. Ошондуктан эң биринчи врачка барыш керек. Мен байкайм да, ой, мен жөтөлүп калыптырмын, ой, мен кычышып атам десе, аябай өзүн грамотный сезген эмелер. Мен сумкамда таблетка бар, ичип койчу дегендерчи, ошондойлорго кандай карайсыз? Ошондойлорго дагы менин суранычым андай кылбаш керек. Анткени ал ар бир берген дарыңыз, ар бир берген советиңиз ответственность болуш керек анын артында. Анткени сиздин берген дарыңыз, сиздин берген может башка крем, мазиңиз ошол эле ооруну андан да күчөтүп, жаман абалга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздарга суранарым, бирөөнү ошондой бир жерим ооруп атат деп айтса, анда врачка кайрылышыңыз керек деп айтышыңыз керек. Биздин системанын, деги эле биздин өлкөнүн бир көйгөйү деп мен ачык айткандан коркпоймун. Мен ойлойм, бул көйгөй бүт врачтардын көйгөйү депчи.
любой аптекага барсаң антибиотиктерди жазып берет же кааласаң антидепрессанттарды берет. Ошо боюнча кандай деп ойлойсуз? Ушу антибиотиктерди рецептсиз аптекалардан алган боюнча. Сизди ушулда көйгөй кылабы же сизге баары бирби? Жок, ал көйгөй кылат. Ар бир врачка Ооба. Анткени ушул учурда биздин мамлекет ошону көзөмөлгө алганын каалайм. Анткени ошол эле антибиотиктерди без показаний деп коебуз, иче берген болбойт. Вирусный инфекция бар, анан бактериальный инфекция бар. Ошону карата только врач сиздерге айта алат. Азыркы учурда сизге антибиотик керекпи же керек эмеспи? Ошондуктан өзүңүз биринчи барып эле антибиотик ичип баштасаңыз, ал деген эң биринчиден иммунитетти түшүрөт. Иммунитетти түшүрүп, башка дагы ооруларды кайра возбуждать этиши мүмкүн. Бирок ошо система ушундай, өлкөбүздө ушундай деп андай кылбай, ар ким өзүнүн ден соолугуна өзү жооп берсе сонун болбойт беле? Ооба. Мисалы мен мынакей бир жума жөтөлүп, тамагым ооруду, билдим, что мен врачка да кайрылдым. Бул вирусный инфекция экеничи. Анан мен барып антибиотик ичкен жокмун. Бар го мындай сөз. Вирусный инфекцияны дарыласаң бир жума, дарылабасаң бир жума болот дегендечи. Ооба, туура айтасыз. Ошондой. Ооба, туура айтасыз. Анан ошо эгерде мен барып антибиотик ичсем, анда оготур күчөмөк оору. Ооба. Анткени ушул учурда айта кетсем, вирусный инфекция негизинде 7-10 күн. Өзүнүн сиз айткандай дары ичсеңиз дагы, ичпесеңиз дагы. Ал деген биздин организмибиз ошол вирусный инфекцияга күрөшкөнгө өзүнүн күчү бар. Ошондуктан сиз организмге только жардам бериш керек. Көп жатыш керек, көп суусундук ичиш керек. Анан 7-10 күндүн ичинде өзү тарайт. Андай кезде антибиотик ичсе болбойт. Анткени ал иммунитетти түшүрөт. Наоборот, иммунитетиңизге түшкөндөн кийин вирустук инфекцияны жеңиш кыйын болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздердин көйгөйлүү, курч суроолорду бергенге аракет кылам. Эгерде бербей калсам, сиздер уялбай жазыңыз. Фатима айым, ошолорго өзүңүз жооп берем деп сөз бересизби? Ооба. Сиз бересиз? Жооп берем. Фатима айым өзү жооп берет ушул суроолорго. Анан дагы эгерде сиз аягына чейин көрсөңүз, анан биз суроо беребиз аягында. Эгерде туура жооп берген 3 адамга Фатима айым бекер баягы белек берет. Кандай белек берет, аны аягында айтабыз. Угуңуздар, көрүңүздөр. Дагы бир суроо. Эгерде пациент, ошо келген пациент, аябай кээ бирлер болот го, Инстаграмдан көрдүм, анан кийин интернеттен көрдүм, мондай дары болот экен деп ишенбей врачка келсе, кандай сиздин отношенияңыз кандай болот ошол пациентке? Андай пациенттерди эң биринчи өзүңө доверияга алып келиш керек. Анткени ал уже көп окуп келгенден кийин өзүнө өзү лечение жазып койгондор дагы болот. Анан андай пациенттерди эң биринчи өзүңүзгө доверияга алып келсеңиз, доверительный отношенияга алып келсеңиз, анан ал сиздин сөзүңүзгө ишенип, диагнозуңузга ишенип, анан бүт сиз кылган назначенияларыңызды кылат деген ойдомун. Анан андай пациенттерге кээде туура дагы окуп келгендер болот, кээде туура эмес окуп келгендер болот. Ошондой кезде ал пациентке бүт баарын суроолоруна жооп берип, түшүндүрүп, кандай өзүнө ылайыктуу түшүнө турган тилинде түшүндүрүп, өзүнүн мындай ичинде суроолору калбагандай кылып, баарына жообун айтып, причинасын түшүндүрүп, кайдан эмне болгонун түшүндүрүп айтсаң, ал пациенттер ишенип калышат. Бирок андай пациент келгенде сразу сиз терс кабыл алсаңыз, анда окуп келсең мага эмне келдиң деген отношениядан баштасаңыз, ал пациент уже сизге довериясы жок болгону 100%.
Фатима, мен сиздин азыр айтканыңыздан ойлоп атам да, как бы врачка кеңеш берип атасыз. А мен болсом как эме да врач катарында айткым келет. Бир жагынанчы, урматтуу кардар, эгерде сиз врачка барсаңыз, сиздин жакындарыңыз эң биринчи иретте мен өзүмдү коем дагы, анан айтам, мен эмнеге бардым? Демек мага жардам керек. Мен ал специалистти текшериши үчүн барган жокмун. Мен ага жардам сурап баргандан кийин ошондой деңгээлге өзүмдү суранып барышым керек да. Кээ бирлер азыр болуп атпайбы? Ушундай сиз айткандай текшерип, билип, анан сиз айткандай ишенип барыш керек. Ишенип, ошондо гана взаимосвязь жакшы болот, лечениянын эффективдүү болот. Ооба, эң биринчиден пациент врачка аябай ишениш керек. оңдоп барыш керек, кыргызча айткандачы, пейилди оңдоп барыш керек. Мен ушул врачтан жакшы жардам алайын, ушул врачтын лечениясы мага жардам берип калсын деген ой менен барсаңыздар, башынан оюңузду оңдосоңуздар, анан лечениясы дагы жакшы болуп кетет деп ойлойм. Эң сонуну ошо чынында ушу кыргыздын сонун сөзү бар, пейилди оңдоп барыш керек депчи. Мага жардам берсе экен депчи. Анан сиз айтасыз, мынакей ошол ар кандай пациенттер келет, түрлүү келет да. Бир күндө канча пациент прием кыласыз? Кээ бирлер айтат, ой, мени 5 мүнөт карап эле кетирип жиберди депчи. Анан кандай мен врачка барганда даярданып барышым керек, ошол жөнүндө сиз кеңешиңизди айтып берсеңиз сонун болот эле. Бир күндө кетирбеш үчүн. Бир күндө 20-30 пациенттей дагы болуп кетет. Ошондуктан негизинде бир күндө ар бир врачка бир ставкага 12 пациент положено. Бирок, к сожалению, ага карабастан пациенттер келгенде запись деген үйрөткөнгө азыр келе жатабыз. Азыр бизде Кыргызстанда система по записи деген башталган. Ошону ар пациенттерди жазылып, өз убактына келгенге биз үйрөтүп атабыз. Бирок ал все равно это еще к этому идет. Население ага көнгөнгө убакыт керек. Ошондуктан 20-30 киши болуп кеткенде ар пациенттин приемдогу убакыты дагы азайып баштайт. Негизи ар пациентке 20 мүнөт положено. Бирок кабинеттин сыртында адам көп болуп турган кезде алар күткөндөн да чарчап кетишет. Ошол кезде эшикти ачып башташат. Вы скоро деп сурап дагы баштаган да кездер болот. Ошондой кездерде врач поликлиникада мындай шашып, убактын чектелүү болгондуктан бат-баттан прием кылганга аракет кылышы мүмкүн. Ошондуктан ушундай кезде биздин пациенттерге суранарым, сиз поликлиникага келгенде заранее үйдөн өзүңүздүн суроолоруңузду, өзүңүздүн ооруларыңызды, өзүңүздүн симптомдоруңузду, документтериңизди, бардык недавно өткөн анализдериңизди, инструменталдык обследование болсо анын баарын даярдап, врачка келгенде сураганда сразу көрсөткөнгө даяр болуп келгениңизди суранам. Анткени ошол эле даярдык убакытты уже времясын сокращает. Врач сураганда сразу паспортун сураганда кээде болуп калат, издеп сумкасынан таппайт, анан чөнтөгүнөн таппайт, ошентип убакыт аябай көп кетип калат да. Анан мен унутуп калыпмын деп кайра чыгып кетип, анан кайра киришет, ошентип эле убакыт на ненужные вещи забирает. Ошондуктан ар пациент заранее өзүн даярдап, өзүнүн пейилин түз коюп, жана айткандай, бүт суроолорун, симптомдорун четко даже жазып алсаңыздар болот. Блокнотко, тетрадька жазып алып келсеңиздер. Унутулуп калат даярдан. Жазып алып келсеңиздер, врач дагы бүт сиздин суроолоруңуздарга четко жооп берет. Анан убакыт дагы көп лишний нерселерге кетпейт. Эми ушундай бир суроо. Мен бир алыскы айылда турам. Анан түн ичинде менин неберемдин температурасы башталды. Болуптур жаш үй бүлө деп коелу. Ошол жаш үй бүлөнүн кичинекей баласы, 1 жашта баласы эт ысып, температура башталды. Кандай кеңеш бересиз ошого?
Мындай учурда эң биринчиден ар этини өзүн паникага алдырбаш керек. Анан үйдө градусник болуш керек. Градусник менен температурасын өлчөйсүздөр. 38,5тен ашкан болсо, сиздер жаропонижающий деп коет, парацетамол же ибуфен баланын жашына, салмагына карата беришиңиздер керек. Анан жеңил кийинтип, терезелерди ачып, үйдү желдетип, сууну көп-көптөн берип, өзүңүз жанында наблюдение кылып отурасыз. Ар этине өзүнүн баласына биринчи медициналык помощьту кылганды үйрөнүш керек, билиш керек. Ар үй бүлөдө, ар үйдө өзүнүн домашний аптечка болуш керек. Ушу аптечкада эмне кандай дарылар болуш керек? Ошонун эрежеси жөнүндө прям айтып берсеңиз сонугу биринчи, экинчи, үчүнчү депчи. Ар үйдө аптечкада биринчиден жаропонижающий же болеутоляющий деген дарылар болуш керек. Ага парацетамол же ибуфен кирет. Баланын салмагына карата же жашына карата. Анан эле градусник болуш керек, обязательно давление өлчөгөн тонометр болуш керек. Анан дагы жараларды обработка деп коебуз, ошону обработка кыла турган дарылар керек. Анын ичинде перекс же хлоргексидин же обычный антисептик болсо деле ошолор болуш керек. Стерильный бинт, стерильная вата, дагы зеленка, пластырьлар эң необходимый аптечкада болуш керек ушулар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул дарыларды Фатима айымдын айтканындай кылып жазып коебуз. Ушул аптечкада сөзсүз болсун. Ушул жерде жазуу болот. Көчүрүп алыңыздар. Ар дайым болсун. Эми жашына жараша да, мисалы үйдө кара киши болсо, анда кандай дарылар болуш керек, ошону дагы айтып берсеңиз сонун болот эле. Биздин учурда көп населенияда давление оорусу бар. Ошондуктан обязательно тонометр болуш керек, давлениянын ченеген. А дарылардан биринчи медицинская помощь катары каптоприл болуш керек. Эгерде давлениясы көтөрүлүп кетсе, каптоприлди кандай беришти, кандай доза менен беришти тоже аны билиш керек. Если өнөкөт оорусунда ошондой давление бар болсо. Андан тышкары дагы аллергияга каршы дарылар да болуш керек. Анткени аллергия деген любой түшүнүксүз кезде любой адамда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал кичинекей балада дагы болушу мүмкүн, чоң кишиде дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал дарылар дагы аптечкада болуш керек обязательно. Ооруну дарылагандан көрө алдын алуу бир нече ирет жеңил. Ошон үчүн сиз үй бүлөлүк дарыгер катары кандай бир 3пү, 5пи деги эле бир ушун кеңешти берет элеңиз? Эң биринчиден ар адам 1 жылда бир жолу же жарым жыл сайын эң базовый чекап деп коебуз, эң базовый обследованияларды өтүш керек. Анан тышкары жылына бир жолу жок дегенде ошол анализдер менен, обследованиялар менен врачтарга көрүнүп турушуңуздар керек. Өзүңүздүн күндө салмагыңызды, боюңузду, температураңызды, рабочий давленияңызды өзүңүз үйдө өзүңүз көзөмөлдөшүңүз керек. Андан тышкары туура тамактаныш керек. Туура тамактангандан кийин активный образ жизни деп коет, активный образ жизни болуш керек. И эгерде кандай бир өнөкөт ооруларыңыз болсо, же мурун бир оору менен ооруп, анын кандай бир осложнениясы калып калса, сиз аны до последнего күтпөй, орусча айтканда, өз убагында дарыгерге кайрылып турушуңуз керек. Мына жакында жай мезгили келатат, ысык күн болот. Кандайдыр кеңеш берет элеңиз ар бир үй бүлөгө, үйүндө кичинекей баладан орто жаштагы жана улуу муун бар үй бүлөгө кеңешиңиз? Ысык жай кезде жанакы аптечканын ичинде дагы ригидрон же орса деген дарылар обязательно болуш керек. Анткени ысык жай кезинде температура аябай ысык кезде тамактар бат бузулуп кетет. Биз аны туура сактоону билишибиз керек. Тамактарды
Анан суусундуктарды көп ичишибиз керек. Анткени жай мезгилинде кишечная инфекция деген оору аябай распространено болот. Чоңдордо дагы болот, ал кичинекейлерде дагы болот. Дагы мындай бир суроо пайда болду. Эсиме келди. Эгерде үй бүлөдө баягы тукум куучулук оорулар бар эмеспи? Андай жок деп айта албайбыз да. Ошол эле кант диабети, эгерде тукумунан бери келатса атасында же апасында, же кандайдыр бир аутоиммунный оорулар болсо, ошонун балдарына, неберелерине кандай сунуштар болот? Канча жаштан баштап алар менин тукумумда ушундай оору бар эле, мен ошону унутпашым керек, Сак болушум керек. сак болушум керек деп ошо кандай кеңеш бересиз? Андай үй бүлөгө. Андай үй бүлөлөрдө бизде факторы риска деген сөз бар орусчада. Медицинада, Ооба. Есть управляемые и неуправляемые деген факторы риски болот. Управляемые факторы рискиге эмне жатат? Ал деген биздин питание, движение, анан кандай бир ооруларды алдын алуу. Ошондуктан эң биринчиден сиз питаниядан башташыңыз керек. Туура тамактаныш керек. Например, кант диабети деген ал көп учурда основная причинасы туура эмес тамактангандан башталат. Лишний вестен башталат. Ошондуктан башынан предрасположенность болсо сахарный диабетке питаниядан башташ керек. Жанагындай вредный тамактарды ограничение кылыш керек. Анан активный образ жизни деп коет. Кичинекейинен эле бала өзүнүн аң сезими пайда болгондон баштап эле, ал 5 жаштан спортко деген сүйүүсүн закалять нужно. То есть кичинекейинен спортко, активный образ жизньге үйрөтүш керек баланы. Анан эле кандай бир оорулар болсо, ата-энелер өз убагында дарыгерге келип, өз убагында лечение кылып, каралып туруш керек. Мен да өзүмдүн бир тажрыйбамдан айтайын. Бирөө айтат, биздин үй бүлөдө кант диабети деген оору бар дейт. Тукум куучулук дейт. Анан мен ал кишинин үйүнө тааныштарым, жакшы эле тааныган кишилер үйүнө конокко барып калдым. Барып барганда эми бизде эме го традиция, дасторкондо отурганда ошондо түшүндүм. Бул тукум куучулукпу же адатпы, жаман адатпы депчи. Анткени ушунчалык бир чоң чөйчөк берди мага, мен ойлогом бир 5 кишиге го деп. Көрсөм мага эле бериптир. Көрсө өзүлөрү да ошондой жейт экен. Анан ойлодум, бул тукум куучулук эмес, бул жаман адат, үй бүлөнүн жаман адаты депчи. Мен тиги кантты аз эле колдоном дейт. Мына болгону 5ти салам дейт. Тиги болсо тиги 7-8ти салат экен. Ооба, туура айтасыз. Ал үй бүлөнүн бир үй бүлөдө кандай оору болсо, көп учурда баарында эле ошондой оору болушу мүмкүн да. Например, жировой гепатоз дегенди айтып коелу. Простыми словами. Медицинада ал МАЖПП деп коет. Анткени баары туура эмес тамактанат. Баардык жеген тамагы бир. И баарында эле анан келет мага, мен боорум ооруйт, тяжесть болуп атам деп, кичинекейинен баштап чоңуна чейин эле. Анан мен айтам аларга, үйдө ким тамак жасайт? Ким тамак жасаса, ким кандай тамак жесеңиздер, баарыңыздар ошондой өзүңүздөрдүн адатыңыздарды оңдошуңуздар керек. Туура тамактанышыңыз керек. Анткени баардыгыңыздарда бар экен ал андай оору депчи. Ошондуктан туура айтасыз, адатты оңдош керек. Анан бул жерден негизги ошо бултур наследственный оору дейли. Канча жаштан баштап ошолор сак болуш керек? Канча жаштан баштап текшерилиш керек ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү? Мисалы, чоң атасында, чоң апасында сахарный диабет болсо, неберелери канча жаштан баштап анализ тапшыра башташ керек? Баланы уже төрөлгөндөн баштап эле, учитывая его факторы риска деп коет, врач наблюдение кылат. Эң башталышы 2 айдан баштап, анан уже чоң өзүнүн возрастына чейин. 2 айдан баштап эле бүт сахар, кант диабетинен башка дагы башка оорулар көп да, наследственный. Ошондуктан 2 айында эле бала төрөлгөндө бүт обследование өтөт. Башын тартабыз, жүрөгүн тартабыз, анткени жүрөк оорулары дагы иногда наследственный болуп калат. 2 айдан баштап бүт обследование өтүп,
анан кийин 3,5 айында, анан 5 айында, ошентип основной 3,5 айдан кийин 1 жашында, 2 жашында, анан дальше уже ар жашына карата текшерип турат. Ал с рождения, определенный возрастта эмес. Тукум коочулук оорулар бардык балдарына эле бериле бербейт да, неберелерин баарына эле бериле. Эгерде ал туура жана сиз айткан кеңештерди жасаса, ал болбой да калышы мүмкүн. Өмүр бою жакшынакай жашашы мүмкүн. Туура тамактанса, сиз айткандай активдүү кыймыл болсо, ой жакшы болсо, сонун эле эч кандай оору болбой эле, ооруга кездешпей эле кетет. Хотя ал ошо тукумунда бар болсо дагы. Сиз жана айтып кеткендей, ар адам өзүнүн ден соолугуна ответственность алыш керек. Ар адам эң биринчиден ал врачта эмес, башка кишиде эмес, өзүңүздүн колуңузда. Өзүңүздүн сиздин ден соолугуңуз өзүңүздүн колуңузда. Дагы бир ушуну айтпай кетким келбейт. Эмне үчүн өзгөчө улуу поколение, менин поколением, өкмөткө же ошо поликлиникага барып өзүн нааразы болуп, эмнеге бекер жасабайсыңар, эмне үчүн бекер эмес деп, сиз ошолорго кандай карайсыз? Жаш муун катары. Бизде андай учурда эң биринчиден мен врач катары ал пациентке түшүнүктүү отношение кылганга тырышам. Анткени баардык үйдө может чоң муундагы биздин апаларыбыз, эжелерибиз көп учурда андай аялдар может айта турган адамы жоктур, может ошол өзүнүн наалыгандарын бөлүшө турган адамдары жоктур. Ошондуктан аны биринчи угуп, анан уксаңыз ошолорду укканга аракет жасайм. Ооба. Угуп, анан мен түшүндүрөм. Мен ал сиздин проблемаларыңызды, к сожалению, чечкенге мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан сиз бүгүн ооруңузду лечение кылганы келдиңизби же ошону айтканы келдиңизби депчи. Анан ооба, анан бир жериңиз ооруп атабы сиздин же жөн эле ошол өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү айтканы келдиңизби деп сурасам, анан өзү жакшы маанайга өтүп, эстеп, өзүнүн ооруларын эстеп, анан айтып баштайт. Эң башынан ошол негативный нотадан позитивный нотага өткөнгө дагы врач аракет жасаса болот деп ойлойм. Анан мен дагы сиздин коллегаңыз катары да айткым келет. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, унутпаңыздар, өзгөчө мен жашымдагыларга айткым келет. Биз Совет убагында жашаганда Совет өкмөтү медицинага аябай көп каражат жумшачу. Азыркы кезде ал каражаттар тилекке каршы азырынча өкмөт биздики жаш, ошондой каражаттарды берип атат, оңолуу болуп атат. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн ден соолукка өзүбүз гана жоопкерчиликтүүбүз. Мисалы, айткым келет, ошол эле эч нерсеге акчаны коротпой, каражатты коротпой. Ошон үчүн айтылганда, биринчи байлык ден соолук депчи. Мага бирөө айтат: "Ой, компьютерный томограф өткөн, это дорогое удовольствие" дейт. Анан мен айттым: "Это не удовольствие, это необходимость" депчи. Сөзсүз керек болсо, анда керек депчи. Ошо ден соолукту биринчи иретте койсок деп, ошондой маданиятка келсек, сонун болот эле депчи. Анан сиз айтып кеттиңиз ушу алдын алуу боюнча, чекаптар боюнча депчи. Көбүнчө чет өлкөдөн келген жаш балдар өзүнүн ата-энелерине ушу чекап деп текшерилгенге подарка түрүндө беришет экен. Сиз ошол менен да жолугуштуңузбу? Ооба, именно биздин авиценна клиникасында бизде чекаптын түрлөрү бар. Ал чекап сиздин жашыңызга, аял, эркекке карата ошол чекаптарды биз сизге дагы ошондой подбирать этип бере алабыз. Ошондуктан ооба, азыркы учурда ошондой көп болуп атат. Мен андай нерселерди именно ошо авиценна клиникасынан
көп жолуктурдум. Бул жерден мен эмнени айткым келет, эмне үчүн ушу көбүнчө чет өлкөгө барган жаш балдар, алар ушу чет өлкөдөн билишти, ден соолук кымбат экен. Бул жакта ошон үчүн мен ата энеме баягы алтындын ордуна же да башка бир болбогон нерселердин ордуна ден соолугу кымбат экен деп ошону белекке бергенин. Анан мен бир күлкүлүү бир эменди айтып кетпейинби сизге? Бир пациент ошо мен курактуу, менден улууракпы келип айтып атпайбы? Мен балам чет өлкөдө, ошо Америкада бир жакта иштейт, анан мага ушундай бир кымбат чекапка ушундай эме сатып берди эле, балама акчасын эле бер десем болбогойду. Балким силер акчасын мага бересиңер деп келген күлкүлүү бир случайды эстедим. Анткени биздин коомдо акчасын тойго же үйгө же башка бир алтын, ошондой материалдык жакка көптөгөн вниманиясын ошол жакка кылат. Бирок ар бир адам ден соолук эң биринчи байлык экенин унутпаш керек. Анткени сиздин ден соолугуңуз болбой калса, кандай бир байлык болсоңуз дагы ал ден соолукту анан акчага сатып ала албайсыз. Ооба. Эң биринчи ирет мен ошондо түшүндүрдүм. Мен бир жана таанышымда болуп кеткен, мага да звонить этти да. Ушу сен клиникага келдим эле, ошо акчага кылып бербейсиңби депчи. Анан мен түшүндүрдүм ага. Ооруп калсаң, сен балаңа эле жүк болосуң. Ошол чет өлкөдө балаң келет, канча сарпталат. Андан көрө ошол ден соолукка жумшагын депчи. Ушундай кеңеш бердим. Ооба. Анткени чынында эле мен мисалы ооруп калсам, мен жакындарыма жүк болом. Кичинекей бала ооруп калса да ата энеси кыйналат, чоң киши ооруп калса үй бүлөсү кыйналат. Ошон үчүн жана алдын алуу деп биз көп айтабыз. Ооба, туура айтасыз. Анткени ар бир ооруну начальный этапта лечение кылса, ал жакшы болуп көп учурда жакшы болуп кетет. Эч кандай осложнениясы калбашы дагы мүмкүн. Ошондуктан чыдабай вовремя сиздер врачка барсаңыздар, туура диагноз менен эффективдүү лечение алсаңыз, бардыгы жакшы болот деп ойлойм. Анда биз башында айтып кеткендей, белегибиз жөнүндө урматтуу көрүүчү, сизге мындай суроо болот. Сиздин аптечкаңызда кандай дары болуш керек чоң адамдар үчүн? Жана кичинекей үй бүлөдө кичинекей балдар болсо, ким ошол суроого жооп берсе, Фатима айымдан белек болот. Ал белек болсо, бекер приемго келе аласыздар. 3 адам биринчи жазылгандарга жана бизге катталыңыз, өзүңүздүн тууган туушкандарыңызга бөлүшүңүз ушул материалды. Кийинки жолугушууга чейин аман эсен болуңуздар.